Саламатсыздарбы урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары. Бүгүн сиздерге Telegram каналды кантип түзсө болот, кантип жылдырса болот, ошол тууралуу айтып бермекчибиз. Анда эмесе баштайлы. Биринчи кезекте Telegram деген Кыргызстанда аябай популярдуу социалдык тармак болуп баратканына баарыбыз күбө болуп жатабыз. Ошол себептен көп адамдар Telegramга кирип каттала башташты. Ошондуктан Telegram каналын түзүп жылдырам дегендерге биз Telegramды кантип жылдырабыз, кантип Telegramда канал түзөбүз, кандай программаларды колдонобуз, ошол тууралуу айтып бермекчибиз. Эң башында эле Telegram канал түзүүдө мына мен сиздерге мисал катарын көргөзөйүн. Мына бул жерди басканда создать канал деп чыгат. Каналды басасыздар. Анан бул жакка ат табасыздар. Мисалы, биздин Telegram каналыбыз маалымат менен камсыздап турчу канал болсун деп эсептейли. Ошол себептен маалымат каналы деп жазып коелу. Ал эми описание деген жерге бул канал тууралуу маалымат беришибиз керек. Мисалы, бул каналдан бул каналынан окуп туруңуздар деп коелу. Окуп туруңуздар. Бул мисал гана, жөн эле мисал катарында түзүп атам. Мына эми бул жерде эки баскыч турат. Публичный канал жана жеке канал, частный канал деп. Сиз деген эгер сиздин каналыңызга бардыгы каалаган адам кошула беришин кааласаңыз, анда публичный канал кыласыз да, анан бул жерге латын тамгасында шилтеме жасайсыз өзүңүзгө. Мисалы, маалымат .kg десек, бул ат некорректное имя деди. Ошондуктан биз мүмкүн это имя уже занято дейт. Анда мындай кылып туруп kg деп көрсөкчү. Бул дагы занято деп чыгып калды. Анда бир деп көрөлү. Доступно деп чыгып калды. Андан кийин басабыз. Каалаган досубузду бул жакка кошо турсак болот. Мисалы, канал уже даяр болду. Өзүңүздөр көргөндөй, мисалы, маалыматтын каналынын аты, описание дегенде эмне каналы тууралуу бул жерде сөз болуп атат. Анан бул каналга адамдарды чакыруу максатында шилтеме. Бул шилтеме аркылуу сиз башкаларды чакыра аласыз да. Анда эмесе уланталы, мына маалымат каналы түзүлдү. Эми бул жерде көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар да. Мисалы айта кетсек, бул жактан ар кандай опросторду жүргүзсөк болот. Мына опрос дегендерди тандайбыз. Мисалы, бул жерден мисал катарында кайсыл тамак аш сизге жагат. Жоопторунда мисалы манты, лагман, пельмен деп коелу. Анан каалаганды тандай беришиңиз болот да. Муну тандайбы же тигини тандайбы. Бул бир мисал. Экинчи мисал, бул жерден викториналарды уюштурса болот. Ал үчүн режим викторины дегенди тандайсыз. Анан бул жакта мисалы кандай кылып койсок болот? Өлкөлөрдүн аттарын атап коелу, келиңиздер. Мисалы, АКШнын
бору деп жазалды. Бул жакка мисалы Вашингтон, Бишкек, Москва. Анан кайсынысы жообу туура болсо, тиги сиз биринчи өзүңүздүкүн басып коесуз мындай кылып. Анан опрос кылып жөнөтүп коесуз да. Анан бул жака объяснение деген жерге эмне себептен бул туура деген жерине описание жазып койсоңуз болот. Андан кийин создать деп басасыз. Акшын борбору, мисалы Москва десеңиз көрдүңүзбү, туура эмес деп чыгат. Ошон үчүн Вашингтон деп басышыңыз керек болчу да. Ушундай кызыктуу инструменттер бар, буларды да колдонсоңуздар болот. Ошондой эле бул сиздин каналыңызга адамдарды кошуу үчүн подписчики деген жерин басасыз дагы, анан добавить подписчика кылып 200-гө чейин максималдуу түрдө кошула аласыз, автоматтык түрдө. Андан кийин өзүлөрү кошулуш керек да. Максималдуу түрдө 200 кишини кошо аласыз бул каналдын ичине. Андан тышкары калган өзүлөрү кошулса болот. 100 миңден дагы ашык, миллионго чейин адамдар каттала берет. Бул Telegram каналында эч кандай чек жок. Ушул шилтеме аркылуу кошулат. Мына шилтемеси бул жерде. Ал эми келиңиздер, эми кандай программаларды түзсөк болот. Программа деген бот деп коебуз биз. Telegram каналында бот деп аталат да. Бот бул сиздердин жумушуңуздарды ыңгайлаштырылган түзүлгөн программа атайын. Мисалы, эгер сиз маалымат каналыңыз болобу, YouTube каналыңыз болобу, же ар кандай маалыматтык сайтыңыз болобу, ал жактагы маалыматты автоматтык түрдө ал жака жайгаштырганда бул Telegram каналга өзү чыга турчу программалар бар да. Ошол сыяктуу программаларды биз азыр көргөзүп беребиз. Андыктан коюп бизди угуп туруңуздар. Же болбосо биз менен кайталап дагы өзүңүздөр да түзсөңүздөр болот. Эң биринчиден биз бот деген программаны түзүшүбүз керек да. Ал үчүн биз бул жак каналдан чыгабыз. Анан бот фазер деген бар мондай. Аны поисковикке кирип табасыздар да. Бул жерге жазасыздар мына. Ал жактан уже бот фазер деген мындай. Ушундай канал чыгат. Бул жакка кирсеңиздер мына старт деп турат да. Старт деген жерин бассаңыз ушундай нерселер чыгат да. Анан you can control me sending this commands дейт да. Бул жерде new bot деген эң биринчи жаңы бот түзүү үчүн ошо жаңы боттун шилтемеси турат да. Ошон үчүн new bot дегенди басышыңыздар керек. Мына new bot. All right, a new bot. How are you going to call it? Please choose a name for your bot дейт. Демек сиз бот, сиз түзүп аткан боттун атын жазышыңыз керек. Биз мисалы боттун атын маалымат деп жазып коелу. Good дейт. Жакшы, атыңыз чыкты. Эми username ботко деген, эми бот деген аягында сөзү менен латын тилинде биз сөз жазышыбыз керек экен да. Мисалы катарында бул жакта for example деп тур. Мисалы Tetris bot or Tetris нижний пробел bot деп тур да. Мисалы биз болсо маалымат деп туруп бот деп койсок түзүлөт болуш керек. Sorry, this username was already taken. Please try something different. Бул ат тилекке каршы бар экен башкаларда, ошон үчүн биз башка аттарды карап көрөлү. Маалымат 1 деп көрөлүчү. 1 бот деп көрсөк может чыгаттыр. Жакшы, мына дон дейт, даяр болду, куттуктайбыз дейт. Биздин маалымат каналыбыздын боту даяр болду. Эми биз
мындай кылышыбыз керек. Бизде бот түзүлдү. Мына кирип карап көрсөк болот. Мына бул жака маалымат бот деп түзүлүп калды. Бул программа. Бизге керектүү программа. Эми бул жактан чыгабыз жана бул жерден дагы чыгат. Айта кетчү нерсе, мына бул жерде токен деп турат. Use this token to access the HTTP API деп турат да. Ошо API дегенин астындагы могу цифранын токенин алабыз. Мына копировать этебиз. Мына өзүңүздөр көргөзүп атабыз. Муну текст копировать буфер обмена кылгандан кийин бул жактан чыгабыз дагы. Эми ManyBot деген бар мына. Муну да поисковиктен карап таап аласыздар. Бул жактан старт дегенди басасыздар. Анан ManyBot вам поможет создать своего бота. С помощью ManyBot вы можете рассылать сообщения пользователям бота, создавать свои команды и красивые меню деп атат. Чтобы добавить своего первого бота, используйте команду addBot дейт. Муну жерин басабыз. Анан бул жакта инструкциясы чыкты да. Биз башында BotFuzzer деген жерге кирип жаңы бот түзгөнбүз. Анан бул жактан уже эми скопируйте IP токен, который вам выдаст BotFuzzer дейт. Бизге билесиздер, токенди жөнөткөн. Анан биз эми бул жерге ошол токенди жөнөтөбүз. Мына жанагы токен биздеги жөнөттүк. Өзүңүздөр көргөндөй токен для ManyBot принят дейт. Напишите пару слов о MailMate, что ваш бот будет делать дейт. Бул жака мисалы деп жазып койсок болот да. Куттуктайбыз, сизде бот түзүлдү деп бул жактан келип атат. Пригласите своих подписчиков присоединиться к вашему боту. Для этого отправьте им ссылку на вашего бота дейт. Чтобы отправлять сообщения внутри бота, используйте команду new post дейт. Мындайча айтканда, эгер боттун ичинде сиз сообщение жөнөткөнгүз келсе, анда ошол new post деген жерди басасыз. Анан бул жерден уже чыгып калат да. Мисалы биздики деген маалымат бот деген эле бастык. Эми мындай кылабыз. Маалымат ботту ачып new post деген жерди табабыз. Маалымат биздин жанагы түзгөн боттун ичине киребиз. Ал жерден карасаңыздар new post деп чыгып калды, көрдүңүздөрбү? Астында редактировать описание вашего бота, автопостинг деген, настроить автоматическую трансляцию постов ваш канал деген чыкты. Биз ошол каналга автоматтык түрдө сиздин чыгарылган маалыматтарыңыз бот аркылуу кетип турсун десек, анда ушу channels дегенди тандап алабыз. Андан кийин биз биздин каналга ботту кошобуз. Ал үчүн добавить канал дейбиз дагы. Эми биздин каналдын ссылкасын бул жака алып келип коебуз. Ал үчүн биз жаңы түзүлгөн каналга бул ботту, маалымат ботту администратор кылып каналыбызга кошобуз. Биздин түзгөн каналыбыз, мына бул каналыбыз болчу. Бул жака киребиз дагы, администратор деген жерге добавить администратор кылабыз дагы, маалымат бот деген таап чыгабыз эми. Мына чыкты. Мунун баарын кошобуз. Автоматтык түрдө биздин каналдын бул программа администратор болуп калды. Андан кийин бул жерден чыгабыз. Каналды кошкондон кийин эми бул жака ал каналдын шилтемесин алып келип жиберебиз. Ал үчүн маалымат каналы деген киребиз. Мына бул ссылканы алабыз, чыгабыз дагы бул жерден кайра бул жака шилтемесин коебуз. Андан кийин бул жерде текст чыкты. Тесттик түрдө ар кандай сөздү жазып бизге жөнөтүп көрүңүз дейт. Ошол себептен отправить тестовое сообщение дедик. Демек биздин канал автоматтык түрдө кошулду. Эми
Кошулгандан кийин бул жактан чыгабыз дагы. Кайра ManyBotко киребиз. Ал жактан эми автопостингти кошуш үчүн автопостинг деген жер бар, ошону кошобуз. Анан маалымат бот деген тандайбыз. Ал жака дагы ManyBot'ту тандайбыз. Ал жака кирип маалымат деген тандайбыз дагы. Анан бул жерден включить автопостинг из RSS, FK, ВКонтакте, Twitter, YouTube дейт. Эгер сиздин YouTube каналыңыз болсо, же болбосо маалыматтык сайтыңыз болсо, RSS бар. Ошолорду автоматтык түрдө кошуп койсоңуз, ал жака чыккан маалыматтын баары сиздин Telegram каналыңызга чыга берет. Ал үчүн автопостинг дегенди басасыз дагы, добавить канал кыласыз. Андан кийин бул жерге каналыңызды кошулгандыктан бул жерге каналыңыздан кайра маалымат жөнөтөсүз. Мисалы, канал кошулду, андан кийин уже бул жерде басканда мына автопостинг деген чыгат. Автопостингти баскандан кийин, эгер сизде YouTube каналыңыздан дайыма маалыматтар ушул жака чыгып турсун десеңиз, же RSS интернет сайтыңыз болсо, маалыматтык сайтыңыз болсо, анда RSS лентасын чыгып турсун десеңиз, анда ошону басасыз. Бизде интернет сайт YouTube каналыбызды коелу деп чечтик деп коелу. Мисалы, анан YouTube каналды басабыз. Анан YouTube каналдын ссылкасы бул жакка керек. Ошол себептен биз бул жактан чыгып YouTube каналыбыздын ссылкасын алабыз. Паш видео деген каналыбыз бар биздин. Сиздер дагы катталып койсоңуздар болот. Поделиться кылабыз дагы, копировать ссылку дегенди басабыз. Бул жактан чыгабыз да, кайра Telegram каналыбызга келебиз дагы. Анан каналыбыздын шилтемесин бул жака салабыз. Жарайт деди. Бул жактан эми чыккан маалыматтын баардыгы, YouTube'да чыккан маалыматтын баардыгы автоматтык түрдө биздин Telegram каналыбызга чыгып турмакчы. Бул биринчи бот болчу. Бул программа автопостинг деп аталат. Мындай программаны да колдонсоңуз, сиздин жумушуңузду жеңилдетет. Кийинки программаларга өтөлү дагы. Бир кызыктуу программа бар. Бул телепост деп аталат. Бул программа аркылуу сиз өзүңүзгө, мындайча айтканда, маалыматтарды кызыктуураак кылып жайгаштырсаңыз болот. Ал үчүн старт дегенди басасыз дагы. Каналыңызды, эгер сизде каналыңыз болсо, анда бул жакка кошуп коесуз да. Бул телепостту дагы сиз каналыңыздын админи кылышыңыз зарыл. Ал үчүн төмөнкү иштерди аткарууга тийишпиз. Ал үчүн бизде мисалы каналыбыз бар, ботубуз дагы бар. Бул телепост программаны эле биздин каналыбызга админ кылып кошуп койсок болот. Мисалы, добавить админ, телепост. Мына бул жака чыкты. Кошулду. Бизде эми 3 администратор болуп калды. Эми биз бул программа аркылуу кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ боло алабыз, ошол тууралуу кененирээк сөз кылалы. Ал үчүн мисалы, бул программалар аркылуу сиз жакшынакай постторду жарыяласаңыздар болот. Ал үчүн new post деген жердин басасыз. Баскандан кийин биз түзгөн маалымат, кыргызча маалымат деген канал түзгөнбүз, билесиздер. Ошол жерди басабыз дагы. Анан создать пост веб-версии деген жерин басабыз да. Киребиз ал жака. Киргенден кийин мындай чыгып калат. Анан создать пост деген жерин басабыз. Бул жерден эми ар кандай тексттерди жазсак болот. Мисалы,
мисалы катарында эле жазып атам. Анан бул жакка ар кандай реакцияларды кылып койсок болот. Мисалы мындай реакциялар деп коет, эми смайликтерди койсок болот. Ар кандай сүрөттөрдү койсок болот. Кыскасы мүмкүнчүлүктөр эбегейсиз көп. Анан муну запланировать этсеңиз болот же автоматтык түрдө чыгарып койсоңуз да болот да. Эгер автоматтык түрдө чыгарам десеңиз, бул 3 точканы басасыз да, опубликовать сейчас дегенди басасыз. Так, эми көрүп көрөлү, чыктыбы же чыккан жокпу. Жаңы эле көрсөтүп бергендей эле мисалы бул жерине мисалы текст жазсаңыз болот да. Эми ар кандай Бишкек деп коелу мисалы ылдый жагына же Бишкек тууралуу фактылар деп коелу. Анан бул фактылар деген жерин мисалы бул жака ссылка койсоңуздар да болот да. Мындай алып туруп мисалы бул жака ссылка койсоңуздар болот. Мисалы деп коелу. Бул жердеги фактылар дегенди алабыз дагы бул жерге шилтеме коюп койсок болот. Бул жерге мисалы Google'дан издеп көрөбүз фактылар тууралуу. Мисалы бул жакта Бишкек тууралуу жакшы маалымат бар экен да. Муну алабыз. Топ 20 фактов дейт. Алабыз дагы копировать этебиз, чыгабыз бул жактан. Кайра телепосттун ичине киребиз. Анан бул фактыларды албадык беле ушул жердин мисалы шилтемесине бул шилтемени коюп койсок болот. Фактылар деген өзүнчө болуп калды, өзүңүздөр байкаган кийин отключить деп коебуз да. Анан мисалы бул жака ар кандай реакцияларды коюп койсок болот, смайликтерди мынтип басып койсок болот. Кыскасы мүмкүнчүлүктөр аябай эбегейсиз. Кененирээк отуруп алып да карасаңыз болот. Андан кийин буну запланировать кылып 2 сааттан кийин чыгарам же 1 сааттан кийин чыгарам десеңиздер да болот, же азыр эле чыгарам деп да койсоңуздар болот. Ал үчүн опубликовать пост сейчас дегенди басасыз дагы. Андан кийин пост создан успешно пост опубликован деп чыкты. Ал эми аны көрүш үчүн биз кайра каналга киребиз. Мына Бишкек тууралуу фактылар деп чыкты. Муну жакты же жаккан жок дегенди бассаңыздар кете берет. Анан фактылар дегенди басканда мынтип жанагы сайтка же башка эме шилтеме аркылуу кирип кете берет да. Анткени биз ушул шилтемени алганбыз. Мына достор ушундай оңой эле эгер билип алсак. Эгер кандайдыр бир суроолор пайда болсо анда биздин азыркы YouTube каналыбыздын астындагы комментарийге жазсаңыздар болот. Кыскасы түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Урматтуу достор, сиздерге керектүү ошол боттор, мына телепост бот, муну да бир жолу көрүп алыңыздар. Бул бот фазер аркылуу сиздер жанагындай бот программаларды түзөсүздөр. Мэни бот аркылуу дагы ошо бот программаларды түзөсүздөр. Бул 3 нерсе сиздерге эбегейсиз керек. Сиздер менен мен Бактияр Бердибеков болдум. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуздар анда.